Төрүлөдү Мамытбек Бекзада. Дагы баягы кыраатынан жанбай, ыйык Курандан 2 сүрө окуп, аш өткөн Кайран Баатыр Шабдан атабыздын деп арбагына багыштап, бир Алладан ага рахым тиленип, астейдил бата кылышты баары. Эми деп кеп ашты кечеги аш башчысы. Баатырдын оордун жоктотпоң байбиче. Мына азамат болгон балдары бар. Акылына көмөк, ишине жетек болуп туруңуз эми. Баатырдын оорду кайдан толсун, деп жооп кылды байбиче. Балдар аман боло берсинчи, рахмат бек. Биз ыраазыбыз, суранган көңүлдү сындырбай келип, баш көз болуп бердиңиз бек. Аш тынч өттү, Кудайга шүгүр. Кантип келбей кала элек, келип кызмат кылыш биздин тууганчылык милдетибиз эле байбиче. Баш ийкеп отурду Шааке, рахмат. Эми деди, ой толгоо ичинде, көзү жерге түшө Мамытбек. Кичине улутунуп да алды. Атиң десек болот. Ушундай ыйык дей турган азыз маараке убагында кулак уккан, көз көргөн бир кыңыр иш болмушту эскертип кетейин байбиче. Каяктагы кыңыр? Көзү өйдө була калды, ализардеси кете элек байбиченин. Элтейди, балдары да кеп акырын күтө. Ие курусун деп алды Мамытбек да. Көргөн өз көзүңө ишениш кыйын. Жолуккан, коноктоскон бир айыл эл, кызыл ала мас. Маани чубады Мамытбек. Адам атабызды Алла Таала бир жангеп топурактан жасап, анан анын өз тирүү кабыргасынан сөгүп алып, өмүр бакы жан шериги болор аялзат обой энебизди бина эткен экен. Баш ийкеп отурду Мамытбек. Андан ары сөзүн улап, эң абалы эки жупту тагдырына берилген күнүн көрөр, жер дүйнөгө түшүрөр алдында биринчи абийириңди жап, экинчи башты маңгылаар, акылды тумандатаар жемек жебегиле, ичмек ичпегиле деген тура жараткан. Андан ары чечмеледи. Биринчи насыйкат мааниси дене аруулугу, адеп карманмак, уялмак, бузаар кылыктан тартынмак. Экинчи насыйкат мааниси жараткан өзү адам баласына тартуу эткен тунук акылы дайыма түбөлүк болмогу, ар түркүн макулуктан айырмаланып сактанмагы, кумурсканын жанын кыйбас, адамга сугулбас, адал жолунан адашпас, адамчылыгы дилине кошо жүрмөгү. Адептин баш башаты деди Ыйба менен Самидин. Апбара келди деп жиберди Мамытбек. Өз убагында Шабдан Баатыр бу Самидин уулун Анжиан илгерки Аксыкент азыркы Намангандын чоң медреселеринде окутуп, көп рухий таалим алдырганын уккан. Андан ары сөз улады Мамытбек. Элибиз баш атат, унутуп баратабы дейм байбиче. Көрмөксөн билмексен болсок, аны сайын зыяныбызга түшөт. Арак деген аты да, өзү да жок эле го бизде. Араху дейт экен калмак аталган ойрот. Ошол аты да заты да баскын менен кошо келди го. Кантебиз жабулуу абийири начар, башты маңгылаар, акылды мукуратаар шайтандын куралы мына ушул. Үн кошпой,
асте баш ийкеп уга берди Самүдин. Эртең эле кыйратып жибермекпи, деди Мамытбек. О жок, жүрө рух тайыздайт. Карактоо, зордук чекиделбей, алдоо уурулук уят болбой калат. Жумурбаш бири-бирине адамзаада катары каралашпай, бирине-бири жырткычтай аңдыган шойком күнгө жолугат. Акыры адамгерчилиги, адам коому бузулуп, ар бири күчтүүнүн жеми, алсыздын жаналгычы болуп, макулуктан айырмасы жоюлат. Кыяматтын эшигине барат. Жок барга деп жиберди Шааке байбиче. Анда Мамытбек жалгыз арга ыйманга кайтыш. Муңканып алды Шааке байбиче. Кантип эми? Анда Мамытбек өзүбүздөн башташыбыз лазым. Абалы жанагы кызыл аламастарга Куран окутпаң. Алардын батасы баатырдын арбагына тиги дүйнөдө зыян, артында калган бул дүйнөдө шаптандын ашында деле ичип эле окулган делине күнөйүш, көнүмүш, үйүт боло өөрчүп кетери бар. Жолотпой, окутпай коюңуз. Арак ичкендер баатырдын карашына жолотулган эмес деген даңаза тарайт да, жыттанган эле болсо тилават окулар жерге отургузулбай калаары ыктымал. Мына баатырдын аты чоң сыноо тескө. Болду, окутпак түгүл бирден тердирип кубалайм, деди дайыма катаал жүргөн Мөкүш. Баракелде, деди Мамытбек. Эми уруксаат кылың байбиче. Биз эми кайталы. Эртеңки багымдаттан кийин. Буга камдуу экен. Кадыр билги саруу кызы Шааке өзү ордунан туруп, ашкана башынан ап келип, беги менен кошо келген жети мейманга түгөл кымкап тоонун жаап, быжыгыр кызыл көрпө тебетей кийгизип, андан соң эми Бекзада сизге гана ылайык, деди. Талаасы кере карыш, төбөсү бийик сургундус бөрктү акырын кийгизди, кымкабын жапты. Агаңыздын бир гана мерте төбөсүнө кондуруп көргөн ардуу өз кийими. Рахмат, рахмат, деди Мамытбек, көз көрүнө ыраазычылык сездире баш ийкенип. Рахмат ниетиңизге. Бу ыйык кийим. Маркум эгесинин кадырына тете кастарлап кийип коербуз байбиче. Жер жүзүндөгү кырсык көбөйгөнү адамдын тазалануусуна, Кудайды таануусуна жана өрнөк болууга жол берет. Бирок ал жол адам баласынын ой толгоосуна жана көңүлүнө илинбей, байкалбай көмүскөдө калып жатат. Ал жолдун кеңдиги, ал жолдун бийиктиги, эрежелери таанылбастан, байкалбастан калып жатат. Ошондуктан ар бир адам бийик жолдун кеңдигин, тазалыгын көкүрөгү менен тааныса, көп билимге ээ болсо, тереңдиктин сапарына чыкса, жашоосу өтө тездик менен өзгөрүлөт.